1920-жылдан кийинки улуттардын тең укуктуулугу тууралуу маселе көтөрүлгөндө Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Турдалы Токбаев, Касым Тыныстанов жана Жусуп Абдрахманов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип улуттук автономияны түптөөгө умтулушат. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүнү көздөгөн кыргыздын саясий элитасы бул тарыхый процессте улуттук кызыкчылык үчүн жанын аяган эмес. Натыйжада 1924 жылы 27 октябрда Кара Кыргыз автономиясы Россиянын курамында кыргыздар көз карандысыздыгын сактап калган, эгемен Кыргызстандын өбөлгөсүн түптөгөн. Дал ушул түзүлүштөргө жетишүү үчүн күрөшкөн Кыргыздын негизги мамлекеттик ишмерлери 1930 жылдардагы сталиндик репрессиянын жазыксыз курмандыктары болушкан. Тарыхый инсандарыбыздын мамлекети үчүн жасаган эбегейсиз эрдиктери Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан сахналаштырылды. Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Айтматов. Илимий практикалык конференциянын катышуучулары кыргыз элинин кайра жаралуу тарыхы аталган бул окуялар бүгүнкү кыргыз мамлекетинин жашап жатканынын себепчиси экендигин белгилешти. Бул окуянын өзү бул байыркы кыргыз элинин мамлекетинин жана мамлекеттүүлүгүнүн өнүгүшүнүн бир этабы болгон. Ошол Кыргыз автономиялык облусунун түзүлүшү, андан кийинки 2 жылдан кийинки Кыргыз автономиялык республикасынын түзүлүшү, 1929 жылдагы конституциянын кабыл алынышы, андан кийин 1936 жылдагы Кыргызстандын союздук республика болуп жарыяланышы. Бул албетте кыргыз тарыхындагы кыргыз элинин, кыргыз тарыхынын, кыргыз тилинин, кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө абдан зор салым кошкон, абдан бир кызыктуу, абдан бир динамикалуу тарыхый өнүгүү процесси, өнүгүү доору болуп эсептелет. Азыркы эгемендүү Кыргыз Республикасынын баш аты болуп, ошо Кара Кыргыз автономиялык областынын эң алгачкы түзүлгөндөн башталат. Мисалы 1925 жылдан башталып, ошо Кара Кыргыз автономиялык областынын ошо мамлекеттүүлүккө чыйыр жол салган эң алгачкы этаптардын бири десек жаңылышпайбыз. Ушул Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүүгө салым кошкон кыргыз элинин интеллигенция катмарларынын бири Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов өңдүү мыкты инсандарыбыз репрессиянын курмандыктарына дуушар болушкан. Мына ошол жогорудагы интеллигенциялардын ишмердүүлүктөрү ушул мамлекеттүүлүккө жасаган аракеттеринин натыйжасында бүгүнкү Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жаралды. Ошол мезгилде Кыргыз мамлекетинин түптөлүшү үчүн кам көргөн бир катар мамлекеттик жетекчилер, саясий кызматкерлер дегеле репрессиянын курмандыктары тууралуу баяндамаларды жасашты. Документтерди карап туруп, архивден карасак, ошол архивде 137 кишинин фамилиясы бир папкада жатат. Ошол 137 кишинин арасында жана бүт биздин каймактар, Жусуп Абдрахманов, Тыныстанов, окшогон, Исакеев окшогон, Айдарбеков окшогон инсандардын сөздөр ушул жерден чыгып атпайбы. Эл аралык илимий практикалык конференция Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгү, аймактарды өнүктүрүүдөгү заманбап билим берүүнүн жана илимдин орду деген аталышта өтүп, окумуштуулар эгемендүү өлкөдө заманбап билим берүүгө болгон өз сунуштарын баяндашты. Конференциябыздын дагы экинчи максаты ушул аймактардагы социалдык, экономикалык абалды жакшыртуу үчүн ушул илимдин салымы кандай болуш керек? Талас мамлекеттик университетиндеги иштеген окумуштуулар ушул Талас облусунун өнүгүшүнө кандай салымдарды кошо алат? Ошол боюнча дагы актуалдуу илимий макалалар бүгүн сунушталат, докладдар болот да. Илимий практикалык конференциянын алкагында Ата Бейит улуттук тарыхый мемориалдык комплекси менен Талас мамлекеттик университети кызматташуу меморандумуна кол коюшту. Эл аралык илимий практикалык конференцияга Мухтар Ауезов атындагы Түштүк Казакстан университети, Бухара мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик университетинин окумуштуулары катышты. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары.